Мен бул жашоодо өзүмдүн ак боз атчан шахзадама жолугуп, бактылуу жашап жатам. Бирок өмүр бою жүрөгүмдүн төрүндө падышам болуп кала берчү жан бар. Ал менин атам. Атамдын чексиз мээрими бизге жашоого болгон чоң ишенимди берди. Сүйүктүү болууну үйрөттү. Кенчти кабыл алуу үчүн жүрөгүбүздү кеңейтти. Атаке. Бул 5 гана атамга. Бирок менин атамда бул сөз 5 нерсени билдирет. Алар колдоо, камкордук, арноо, шартсыз сүйүү, жана түшүнүү. Бизге ушуларды аябай бергениңиз үчүн рахмат, ата. Сиз багбаныбызсыз. Ушунча жыл ичинде бизди сүйүү менен суугарып, махабат менен машыркап өстүрдүңүз. Колубуздан жетелеп, кичине үйдөн чоң ааламды көрсөттүңүз. Сиз бизге кыйынчылык учурларда сынбастан, сабыр менен аларды жеңүүгө үйрөттүңүз. Сиздеги кайраттуулук, чечкиндүүлүк, акылмандык, сабырдуулук сыяктуу сапаттар көз алдымда мыкты сүрөт альбому катары сакталып турары чындык. Ата, сиз бизге келген тагдырдын таштарын талкалап, тикенектерден калкалап турган тажрыйбанын океанысыз. Эрежелерди бузганда урушуп, ийгиликке жеткенде сыймыктанган, мыкты тарбияны мураска калтырып жаткан улуу устатсыз. Анткени атанын балдарына калтырган мыкты мурасы алардын апасын сүйүү жана аларга убакыт бөлүү экени талашсыз. Дайыма үй бүлөңүздү бап эстедиңиз. Махабатка толгон көздөрүңүз менен, дубага толгон колдоруңуз менен, таза жүрөгүңүз менен бизге бакыт тартуулаганы аракет жасап келдиңиз. Бүгүнкү жакшы күнүңүздө сизге бере турган эң мыкты белегим бул менин сизге болгон сүйүүм, урматым жана жакшы сөздөрүм. Дүйнөнү түлө кыдырып, эң кымбат белекти тандасам да, биз үчүн жасаган адал иштериңиз, азап тартканыңыз, башыңыздан кечирген кыйынчылыктарыңыздын бирине арзыбастыр. Сиз бар үчүн биз баарынан бийикпиз, ата. Дайыма апам экөөңүздөр үйүбүздүн күйүп турган шамы, төрүбүздүн көркү, коломтобуздун жалыны болуп бар болуңуздар. Ар жыл сайын ушул күнү сизге жакшы сөздөрдү айтуу үчүн биз сизди алкап, кубаттоо үчүн аалам тынч болсун, атаке.